Салам достор. Bir жыл мурун мен bir телефон жоготтум. Маршруткада уурдатып алдымбы, же түшүрүп алдымбы билбейм, иши кылып маршруткадан түшкөндөн кийин таппай калдым. Бул окуянын аягы жакшы, 3 ай өтпөй эле ошол телефонду кайра таап алдым. Аны кантип таап алганым азыркы мына видеого түздөн-түз байланышы бар да. Кандай байланыш экенин кийинчерээк айтып берем. Сиздерге азыр айтып бере турган нерсе өнүккөн өлкөлөрдө дээрлик ар бир адамда бар да. Сиздер бул эмне деп ойлойсуздар? Электрондук почта. Бир карасаң жөнөкөй эле нерсе, бирок аткарган функциясы жана анын пайдасы аябай чоң. Биринчиден электрондук почта бекер. Ушундан баштайлы. Анан электрондук почта деп эле e-почта деличи ушундан ары. Кээ бир тааныштарым кечке e-почта ачышат. Бир эмес 10 ачып салгандар бар да. Алар эмнеге андай кылат? Себеби алар кайра эле сыр сөзүн унута берет. Ошондуктан эгер сиз ач элек болсоңуз же кайра эле унутуп калган болсоңуз, сиз жакшы бир сыр сөз таап, татаал кыйын сыр сөз таап туруп, аны жаттап алышыңыз керек дагы. E-почта бул түбөлүккө ачылгандай болуш керек да. Мисалы менин почтам akılbek@gmail.com. Сыр сөзү болсо шелдереме Гелдирбай. Ооба сыр сөзүн эч кимге айтпаш керек. Кыскасы сизде эмнеге почта болуш керек? Мен мисалы үчүн Gmail менен колдоном. Google'га бир аз реклама кылып коелу. Gmail бул Google Mail дегендей да. Жөн эле e-почта эмес. Бул аккаунттун функцияларын дагы берет да. Аккаунт деген сөз бул эсеп деген. Бирок ал эсепте акча болбойт, башка маалымат болот. Сиз жөнүндө электрондук маалыматтар болот. Ошондо Gmail аккаунт же Gmail e-почтасы кантип иштейт? Мен үчүн эң маанилүү нерсе бул синхрондошуу. Бул эмне? Мисалы сиз жаңы телефон алдыңыз. Аны колдондуңуз, ал жакка жаңы контакттарды жаздыңыз, сүрөткө түштүңүз, видео тарттыңыз, дагы башка бир пайдалуу тиркемелерди жүктөдүңүз Play Market'тен. Бирок канча бир убакыт колдонгондон кийин ал телефонуңуз бузулуп калды. Анан анын ордуна жаңы телефон алдыңыз. Эми баягы аккаунттун же Gmail e-почтанын өзүн жана ага сыр сөздү билсеңиз, ошол жаңы телефонго киргизгенде эле баары чыгып калат. Контакттарыңыз кайра кайтып келет, тиркемелерди кайра кайтырса болот. Кээ бир сүрөттөрдү да кайтырса болот. Албетте сиз биринчи телефонго дагы ошол аккаунтту колдонгон болушуңуз керек да, анчынчы. Дагы бир мисал, бүгүнкү бул видеонун текстин жасап жатып, мен сөздөрдү, ойлорумду Google Docs деген бир инструментте жаздым да. Ал Google Docs'ун ичинде жазган текстимди мен жумушта отуруп, же болбосо башка жерден, же үйдөн, же дагы бир досумдун компьютеринен ачып карай алам да, себеби мага болгону аккаунт менен сыр сөз керек да. Демек текст интернетте турат да, асманда. Аны алып колдоно берем, каалаган жерденчи. Дагы бир инструмент бар, Google Drive дегенчи. Ал 15 гигабайттык акысыз көлөм берет. Мындайча айтканда интернеттеги флешка десек болот да. Азыр мен бул жерден туруп, бир сүрөткө түшүп, ошол Google Drive'га салып коюп, компьютеримден ачып дагы карай берем да анычы. Бул каналда буйруса келечекте интернеттеги көп пайдалуу инструменттер жөнүндө айтып берем. Бирок интернеттеги көп инструменттерди колдонуш үчүн ушул кичинекей көрүнгөн e-почта аябай маанилүү да. Буйруса келерки видеодо мен интернетте бир инструментти колдонуп, акысыз, эч кандай өзгөчө билимсиз эле сайт жасоону үйрөтөм, көрсөтүп берем. Себеби мен өзүм жакында үйрөндүм. Анан ошону үйрөнүш үчүн дагы сизден эмне сурайт? Ошол инструмент туура e-почта сурайт. Мындайча айтканда сиз ошол инструментти колдонгону барганыңызда ал жерде мынтип чыгып турат да, почтаңды жаз депчи. Эмнеге ошол сайт жасоо инструменти сизден e-почтаңызды сурашы мүмкүн? Жөнөкөй эле. Мисалы үчүн азыр мен бул жерде компьютерде жасап баштадым. Сайтымды, анан берден токтодум дагы, үйгө кеттим. Үйдө отуруп алып деле уланта берем да. Болгону мен ошол сайтка кирем дагы, ал сайт мага айтат, почтаңды жаз дейт. Мен почтамды жазсам, мен бул жакта иштеп аткан жеримден ачып берет, уланта берем. Телефонду ошондо кантип таптым? Телефонду жаңы сатып алганда мен ал жакка аккаунтумду киргизип койгом да. Негедир жоготкондо ал жагдай эске деле келбептир. Кийин милицияга барып арыз дагы жаздым. Эч кандай майнап чыккан жок. Бир күнү Google Drive'га баягы акысыз флешкага кирип карасам, мага белгисиз бир сүрөттөр жүрөт да. Мен тааныбаган бир кишинин сүрөттөрү бар. Арасында видеолор да бар. Анан кызыктуу болду. Мен видеолорду же сүрөттөрдү жүктөгөн эмесмин. Ал адамды тааныбайм. Ошондо мага Google'дун Find My Phone деген инструмент эске түштү да. Ал жака кирип аккаунтумду жаздым. Менин аккаунтум катталган 2 телефонду көрсөттү. Бирөөсүн баягы жолгон телефон болуп чыкты.
Аны басып картадан карап, кайсы жерде экенин таап бардым. Ошол жердеги кишилерге мына сүрөттү көрсөтүп, мына кишини тааныбайсыңарбы деп ошентип таап алдым. Көрсө ал бала дагы бир жерден сатып алган экен ал телефонду. Кыскасы башка телефон алып беришти да магачы ошентип. Мына ушундай достор, өзүңүздүн e-почта же аккаунт жана анын сыр сөзүн билүү аябай маанилүү. Эгер e-почтаңыз жок болсо ачып алыңыз. Себеби кийинки видеолордо буюрса баягы мен айткан сайт жасаганды үйрөнөбүз. Эч кандай билимсиз эле акысыз үйрөнөбүз буюрса. Эгер e-почта ачканды билбесеңиз, комментарийге жазып койсоңуз, кийинки видеолордо кантип ачууну көрсөтүп берем. Сиздерге бул видео жакты деп үмүттөнөм. Сураныч, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз жана бул видеону бөлүшүңүз. Эгер бизге каттал элек болсоңуз, катталып коюңуздар. Ошондой эле биздин WhatsApp аркылуу курстарыбыз жөнүндө видеонун астындагы шилтемеден маалымат алсаңыз болот. Жакшы туруңуздар.